Қазақстандын оппозиционер саясатчысы Мухтар Аблязов 2005-жылы Кыргызстанда болгон Жоо Казын революциясын каржылагандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Франциянын Liberation гезитинде берген маегинде айткан. Бирок 2005-жылдагы инкылапка катышкан активдүү саясатчылар бул тууралуу маалыматтары жок экендигин билдиришти. Кимдир бирөө ошол убакта казак ишкеринен акча алып, өз чөнтөгүнө кымырып алышы мүмкүн дешет кыргыз саясатчылары. Аблязов Мухтар Кабулович Казакстандагы Быта банктын кожоюну. Убагында Нурсултан Назарбаевдин ишенимине кирип, 1998-99 жылдары Казакстандын энергетика жана индустрия министри болуп иштеген. 2001-жылы Казакстандын демократиялык тандоосу деген оппозициялык партия түптөп, Нуракенин каарына калган. 2002-жылы кызмат абалынан кыянет пайдаланган деген айып тагылып, 6 жылга кесилген. 2003-жылы саясатка аралашпайм деп сөз берип камактан чыккан. Кийинки кылмышы 2009-жылы козголуп, Аблязов Казакстандан качып кеткен. Бир топ жылы Улуу Британияда жашап турган. 2012-жылы Быта банктын иши боюнча жалган көрсөтмө берди деген айып тагып, Британ соту 22 айга эркинен ажыраткан. Андан соң Аблязов Францияда колго түшүп, француз соту Аблязовду Россияга экстрадициялоо боюнча соттун өкүмүн жокко чыгарган. Аблязовдун мекенинде укук коргоо органдары мамлекеттин мүлкүн уурдаган жана чыгымдаган, кылмыш жолу менен келген кирешелерди мыйзамдаштырган, банктын каражатын мыйзамсыз колдонгон, кызмат абалынан кыянет пайдаланган, уюшкан кылмыштуу топ түзгөн жана 7,5 миллиард доллардан ашык акча каражатын уурдаган деп айыпташууда. Ал эми Мухтар Аблязов бул жөн гана саясий куугунтук экендигин айтып, саясий ишмердүүлүгү катары Кыргызстанда болгон революцияны мисал келтирген. 2005-жылдын башында оппозицияны каржылап Кыргызстанда режимдин кулашына көмөктөшкөн. Бул мен үчүн маанилүү болгон. Анткени мурунку советтик республикалардын биринде демократиялык жараяндар башталып, туура реформалар жүргүзүлсө, Казакстанга үлгү болот деп үмүт кылгам. Азимбек Бекназаров 2 революцияда тең штаб башчысы болгон. Канча каражатка гезит чыкканын, канча каражат уюштуруу иштерине кеткенин бир тыйынына чейин билем дейт. Бирок Аблязовдон келди деген акча тууралуу укканым жок. Эгер ошол акча келген болсо, аны Данияр Үсөнов алышы мүмкүн дейт Азимбек Бекназаров. Эгерде ал жардам берген болсо, ошол убакта 24 мартта Казакстандан Данияр Үсөнов пайда болгон. Билесиңер да, мен Бакиевди манты жеп отурган жериңен чакыргам дегенде, ал мантыны ошол Данияр Үсөнов менен жеп отурган 24-ндө абетте. Ошондо 24-ндө Данияр Үсөнов Казакстандан келген. Кийин эле 25-26-ларында Данияр Үсөнов заявление бергенин билесиңер да, азыр архивтерден карасаңар таба аласыңар. $1 миллион жардам жаңы бийликке деп, анан Бакиевке штабын ачып, офисин берип, штабты жетектеп кылган президенттик компанияга. Андан кийин дагы жана Акаевдин анын жакындарынын үй мүлкүн издөө боюнча жана Либерман деген адвокатка $500 миң берген. Мүмкүн Данияр Үсөнов ошол Аблязовдон алса, мүмкүн ошол акчалар болуш керек. Бирок андай дей турган болсок, анда Аблязовдун акчасы Кыргызстандагы демократиялык революция, демократияны чыңдоо боюнча революцияга жардам эмес. Тескерисинче, кайра Бакиевдин авторитардык үй бүлөлүк кландык системасын ордотуу боюнча жумшалган акча болуп калат. Элдин эрдиги менен жаш жигиттердин каны менен келген революция коргоого алыныш керек эле. Курманбек Бакиев дагы, Алмазбек Атамбаев дагы революцияны коргогонго аракет кылган жок. Ошондуктан элдин жеңишин бир туруп АКШ, бир туруп Орусия, кээде Аблязовго окшогон саясатчылар өздөрүнө ыйгара берет дейт. Тескерисинче, өздөрүнүн революцияда келген үзөңгүлүштөрүн кууп чыгып, керек болсо алдын камап, артын жаманатты кылып өкөө тең. А мурдагы ошо авторитардык режимде, ошо революцияга элди түрткөн бийлик менен, бийликтин кадрлары менен иштеп атканы мына ушулга алып келип атат. 2005-жылдагы революциянын дагы бир активдүү катышуучусу Равшан Жээнбеков Аблязов тараптан келген каржы тууралуу таптакыр маалыматы жок экендигин айтса, Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев бул билдирүү Казакстанга багытталышы мүмкүн дейт. Ал ушунча жыл өткөндөн кийин өзүн Орто Азиядагы авторитаризмге каршы күрөшкөн саясий фигура катары көргөзгүсү келип, ишинин жыйынтыктары катары Кыргыз элинин эрдигин пайдалануу максаты болуп жатышы мүмкүн. Экинчиден, анын билдирүүсү Кыргызстанга эмес, Казакстанга багытталган болсо керек. Ал өзүн авторитаризмге каршы күрөшкөн баатыр деп көргөзүп, Кыргызстанда болгон революциянын авторлорунун бир катары сүрөттөп, Казакстанда дагы таасирге ээ болгусу келиши мүмкүн. Кандай болгон күндө дагы Аблязовдун бул билдирүүсү Кыргызстанда болгон революциялардын атын булгайт. Ошондуктан канча акчаны кимге бергенин ачык айтышы керек дейт Азимбек Бекназаров. Болот Абдыжапаров, Ринат Елеманов, Сентябрь.